Дорогие соотечественники, тема моего обращения – ситуация на Украине. Только что прошли переговоры с украинской стороной. Видеодогу кармандын сөздөрүн өзүнө жараштыра албайсыз. Таанышпы? Бул deepfake. Ал атайын программаларда түзүлүп, мындай видеолордо саясатчылар жана белгилүү адамдар эч качан жасабаган нерселерди айтып жасашат. Deepfake бул жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган, жасалма экендигин аныктоо оор болгон аудио же видео ролик. Ушундай жол менен саясатчыларга, белгилүү адамдарга каалаган сөздөрдү сүйлөтүп, алар кылбаган нерсени кылгандай кылып көрсөтүп койсо болот. Эгерде 2019 жылы алардын саны 14 миңге жакын болсо, 2020 жылы алар 145 миңге чукулдаган. Deepfake тууралуу алгачкы маалымат 2017 жылы Reddit сайтында пайда болду. Аталышы англис тилинде deep learning, терең үйрөнүү жана fake, жасалма дегенди билдирет. Терең үйрөнүү генератор жана дискриминатор түрүндөгү эки нейрон тармактары бар GAN машиналык үйрөнүү ыкмасы дегенди туюндурат. Бул эки тармак керектүү натыйжа алуу үчүн бири-бири менен атаандашат. Башкача айтканда, генератор фейк жаратат, ал эми дискриминатор андагы каталарды издейт. Система керектүү натыйжага жеткенге чейин өзүн өзү бир нече жолу өркүндөтөт жана система канчалык көп үйрөтүлсө, натыйжасында ошончолук так жасалма видео жаралат. Системанын ишин карап көрөлү. Эмесе deepfake'тердин коркунучу эмнеде? Биринчиден, чындыкка өтө окшош болгондугунда. Deepfake'тердин алгачкыларынын бири 2019 жылы АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси менен тартылган видео болгон. Видео 3 миллионго жакын жолу көрүлүп, аны 50 миңге жакын колдонуучу бөлүшкөн. The opportunity to do something historic for our country. We want to give this president the opportunity do something historic for our country. Синтетикалык видеолор кылмыштуу максатта дагы жаратылат. 2019 жылы кылмышкерлер deepfake'ти 220 миң еврога ээ болуу үчүн колдонушкан. Ал эми 2021 жылы кытайлык эки жаран 76 миллион 200 миң долларга ээ болуу үчүн deepfake колдонушкан. Deepfake сүрөттөр Кытайдын идентификация системасын алдап кеткен. Ошол учурда deepfake'тер коммерциялык багытка да колдонулат. Мисалы, кино жана жарнамаларда. Warner Brothers аталган технологияны сайттын конокторун Хью Джекман менен бирге жарнамалык видеонун каарманына айлантуу үчүн колдонгон. Британиялык Synthesia компаниясы Дэвид Бекхэм тартылган безгек оорусунун коркунучу жөнүндө социалдык жарнама жаратуу үчүн deepfake технологиясын колдонгон. Ал эми Россиянын Сбербанкы технологиянын жардамы менен советтик популярдуу тасманын каарманы Жорж Милославскийди тирилте алган. Көрүнүп тургандай, deepfake технологиялары жыл сайын татаалдашып, сапатын жогорулатып, аларды аныктоо мүмкүнчүлүгү татаалдашып келет. Кийинки видеодо deepfake'терди кантип аныктоо керек? Ал үчүн кандай куралдар жана технологиялар керек экендиги тууралуу айтып беребиз.